Мыйзам долбоорундагы экономика тармагынан материалдык зыян деген түшүнүк эмнени билдирет? Эгерде болсо экономикада субсидия же болбосо компенсация негизинде экономиканы демпинг менен товар кирип ошол экономика зала келтирсе, ошол болсо материалдык зала деп саналат да. Бул жерде товарлардын контрабандасынын натыйжасы кириши мүмкүнбү? Бул закон контрабанда маселесин камтыбайт. Азыркы тапта Кыргызстандын аймагында кандайдыр бир товарларга карата импорттуу квота колдонулабы? Ооба, колдонулат. Эгер колдонулса жатса, кайсы товарлар карата? Бул болсо квота сахар. Мисалы, Кыргызстанда жылына 120 миң тонна бизге сахар керек болот. 120-150 миң тонна. Биз болсо өзүбүздү бир 60 миң тонна сахар өндүрсөк, калганы болсо тыштан алып келебиз. Эгерде ошол ЕАЭСтин алкагында карайбыз да, кайсы мамлекетте канча сахар бар, запастарын карабыз. Эгерде жетишпейт, то тарифный регулирование менен ошол мамлекетке ошол жетишпеген товарды бажы төлөмсүз кирүүгө улуксат берет, ошондо квота берилет. Бул демпингге каршы пошлинаны колдонууна боюнча силерде конкреттүү мисал келтире аласызбы? Ооба, азыр айтайын. Мисалы, баш аягы менен 23 пункт антидемпинговый мера кирилген. Бул болсо, азыр айтайын, стальные уголки, литые колесные диски, грузовые шины. Булар Кытай мамлекетинен демпинг деп саналып, иликтөө жүргүзүлүп, буларга таможенный пошлина көтөрүлгөн. Анын өлчөмү кантип аныкталат да? Анын өлчөмү кантип аныкталат? Иликтөөсү, булардын өзүнчө процедурасы бар. Мен жалпысынан айтып кетейин. Бул болсо контрольный закупка болот, анализ жүргүзүлөт, өзүнчө ыкмасы бар. Эң негизги бул болсо баа. Эгерде ошол мамлекетте баасы бир баада сатылса, ушул тышка экспорттап бизге келгенде баасы төмөн болсо, бул ошол иликтөөнүн биринчи негиздери болуп саналат да, баасы арзаныраак болсо. Бул жерде Чингиз Душанкулович, айтып коюңузчу, в каких случаях вот эта специальная защитная мера, антидемпинговая мера и компенсационная мера не применяются, да? В каких случаях? В каких случаях они не применяются у нас? Если бизнесмен или товар ведет честную конкуренцию. Ушул мыйзам долбоорунда почему не отражена, да, это в законопроекте? Что-то я не нашел, да? В этом законопроекте, наоборот, указывается, когда ведется нечестная конкуренция и какие меры применяются в отношении нечестной конкуренции. И поэтому здесь не указано, что нет необходимости в этом. Вот, например, при ввозе товара ввозится же на таможенную территорию в качестве безвозмездной помощи или особых таможенных льготных режимов. Вот как это определять, да, если в этом законопроекте? Этот законопроект не рассматривает эти случаи. Не рассматривает, да, Нет. эти случаи? Рахмат, ушул жалпысынан ушул мыйзам долбооруну колдойм. Рахмат, спасибо.